Аптанын жекшемби жана жума күндөрү гана иштечү азык-түлүк базарында санитардык талаптар так сакталган эмес. Жашылча жемиш, un майлардан тартып тез бузулуучу азыктарга чейин жерге жайып сата беришет. Документ бар, неге документ жок? Представить этесиз, документтериңизди көрсөтүңүз, не соответствует. Эреже боюнча азык-түлүктөрдүн баары үстү жабык павильондо сатылышы керек. Тез бузула тургандары көрсөтүлгөн температурасына жараша муздаткычта сакталышы абзел болчу. Үстү ачык абалда сатылышы кардарларды чоочулатпай койбойт. Ошентсе да соода кыла беришет. Анткени шаарда мындан башка базар жок. Бар жок ачык турган менен, мисалы үчүн алуучу да башка жерде болсо, талапка жооп бере турган, санитардыкка жооп бере турган жерде сата турган болсо, биздин Баткен областы ошого жооп бере турган жер болсо, биз ошону от душа алмакпыз да. Мына оорулар пайда болуп атат, сарык болуп атат, башка оорулар болуп атат. Муну эмне кылыш керек? Бул санитария иштебей атат да буга. Сөз болуп жаткан базарда 100гө жакын сатуучу соода кылат. Арасында Тажикстандан келгендер да бар. Баары эле санитардык талаптардын сакталбаганын моюнга алышат. Ошентсе да соода жүргүзүүгө аргасызбыз дешти. Бул эч кандай жооп бербейт да. Бизде мисалы үчүн базар шарт жок да. Мына мисалы үчүн мына колдорубуз, мына жубайык десек бир баклажка суу таппайбыз да. Мисалы үчүн чек алып атат, алиги так жай берип атат да. Неме болуш керек да. Ошо условияны биринчи базарком кылып бериш керек. Биринчиден. Экинчиден ошо условияны кылгандан кийин элдердин адамы 50 сом албасын, 100 сом алсын, ушу талапка жооп берсин. Эч кандай водопроводда сууда кирген эмес. Ар кимиси каалагандай коюп алып туруп сатып атышат. Хотя бы үстүнүн дагы жаап койгон жок. Тез бузуучу тортордун буга чейин дагы изоляцияда болду. Башаламандык орун алган азык-түлүк базары 2006-жылы түзүлүп, АТП акционердик коому тарабынан иштеп келет. Бирок ушул күнгө чейин шарттары жакшырбай турат. Анткени базар жумасына 2 күн гана иштеп, түшкөн акча аны оңдоп түзүүгө жетишсиз экен. Ошентсе да жаз алдынан суу тартылып, орундуктар каралмакчы. Эми кулагаса мына неме водоканал менен сүйлөштүк, кулаа жазда мына жаздын алды менен водоканал плевич кылабыз. Орундуктар бар, кээде баруу азырынча энди кээ жерде жок. Мына жаздын алды менен орундуктар кылабыз. Базар мындан 12 жыл мурда түзүлүп, ага чейин автобаза болуп турган. Башында базар жекшемби күнү гана иштесе, акыркы 3 жылдан бери жума күнү да соода жүрүп калды. Учурда ал жерде аптанын 2 күнү гана базар болсо, калган күндөрү шаар ичиндеги унааларды токтотуучу жайга айланат. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен шаары.